Сооротуучу Кудай. 3-октябрь. Адамзаттын тарыхында эч качан биздин убактагыдай ушунчалык көп азгырыктар болгон эмес десем, жаңылышпайм го дейм. Өзгөчө шаарларда көчө менен баратып, оң жак, сол жак азгырыктын не бир түркүн түрү, көчөлөрдө илинген экрандар, жылтыр жултурлар, өзүнө тартып турган рекламалар, ар бирибиздин колдорубуздагы телефондор жалаң азгырыкка толгон. Интернет аркылуу каалаган нерсени коюп көрсө болот. Албетте, интернетти жакшы жакада, пайдалуу жакада колдонсо болот. Бирок, азгырыкка толгон интернетти жаап, жалаң гана пайдалуу нерселерди көрүш үчүн өтө күчтүү эрк керек. Кудайдан жардам суроо керек. Шайтан азгырыктар аркылуу тозоктун эшиктерин араанда эле ачып койгондой, анын максаты уурдоо, өлтүрүү жана таптакыр жок кылуу. Ал болушунча үй бүлөлүк мамилелерге чабуул коюуда, достордун ортосундагы мамилени талкалоодо, бир туугандык мамилеге кол салууда. Азгырыктар ушунчалык күч алып, күчөп жатканда биз эмне кылышыбыз керек? Биз дагы ошончолук күчөп сыйынып, ошончолук күчөп Кудайга жакындашыбыз керек. Сыйынууда сергектик жана Кудайдын сөзүн үзгүлтүксүз окуп туруу биздин азгырык учурундагы эң бир күчтүү куралдарыбыз.